башка жерлерге устаканаларга алып барып туруп, оңдоткон алып барса, оңдой албай койсо, алып келсе, оңдоп берсем, ушунда көбүрөөк рахаттанам да, башкалар эп калбаган ишти. Мисалы үчүн телефондор келет, программасы өчүп кеткен болот. Башка усталар жасай албаган болсо, ага программа жүктөп берсем, ушунда дагы рахаттанам. Саламатсыздарбы, Кыргыз Тайм каналынын көрүүчүлөрү. Биздин бүгүнкү каармандын учурда 10дон ашуун шакирттери бар. Назиржандын үйрөткөн билиминин арты менен алардын көпчүлүгү учурда жумуш менен камсыз болушкан. Колу жок ноокендик программист, устат, жакшы адис жана эненин сыймыгы. Жергиликтүү жарандар бузулган компьютерлерин оңдотуу үчүн ишенимдүү адис катары көтөрүп келип, оңдотуп кетишет. Башка аймактагылар ноокендик программист деп атап коюшат. Калемди тиштеп жазып, ызалуу күндөрдү башынан өткөргөн Назиржан мектепти кызыл күбөлүк менен аяктаган. Ош мамлекеттик университетке тапшырып, 1 жылдан соң үй шартына байланыштуу окуусун таштоого аргасыз болуптур. Мектепте 4-класстан баштап калемди тиштеп алып жазчумун. Апам ар дайым окугун, мени башкалардын алдында уят кылбагын деп талапты катуу кое турган. Албетте башкалар шылдыңдаган күндөр деле болду. Азыр эч нерсеге өкүнбөйм, деди ноокендик программист. Назиржандын апасы Мавлюда Режевалиева да башка ата-энелер сыяктуу өз баласынын жашоодо бактылуу болушун тилейт. Балам кырсыктан ошто ооруканада жатты. Ошондо ичимден өзүмө сөз берип, уулумду эч качан жер каратпайм дедим. Эрдимди бекем тиштеп, окутам, билим берем. Өзүм компьютер жаатында сабак бергендиктен ушул багытка тартам. Майып деген сезимден алыс кылам деп өзүмө максат койгом. Балам ичпейт, чекпейт, өз эмгеги менен оокатын кылып жатат, деди энеси. 26 жаштагы Назиржан үй бүлөдө да негизги жардамчы. Программисттик ишинен сырткары үй иштерине кол кабыш кылганга да убакыт табат. Биз менен сүйлөшүп отуруп, ал өкмөттөн бөлүнгөн майыптык пенсиянын көзүн карап калбай тургандыгын айтты. Баса, биздин каармандын учурда 10дон ашуун шакирти бар. Назиржандын үйрөткөн билиминин арты менен алардын көпчүлүгү учурда жумуш менен камсыз болгон. 8 жашында электр тогуна урунуп, 2 колунан ажыраган Ноокен районунун тургуну Назиржан Тайлаков учурда райондун ишеничтүү, беделдүү программисти. Биздин кабарчылар Ноокендик бул жигитке барып жолугуп маектешип кайтты. Жергиликтүү жарандар бузулган компьютерлерин Назиржанга келип оңдотуп кетишет. Башка аймактагылар Ноокендик программист деп атап коюшат. Назиржан биз менен сүйлөшүп отурганда колунун жоктугуна моюн сунганы менен кыйынчылыкка алдырбай тургандыгын айтты. Азыркыдай болуп, 6 саны аман адамдардан кем калышпай, адис катары элдин ишенимине кирүү, эбегейсиз мээнетти талап кылганын жашырган жок. Калемди тиштеп жазып, ызалуу күндөрдү башынан өткөргөн Назиржан мектепти кызыл күбөлүк менен аяктаган. Ош мамлекеттик университетине тапшырып, 1 жылдан соң үй шартына байланыштуу окуусун таштоого аргасыз болуптур. 26 жаштагы Назиржан үй бүлөдө да негизги жардамчы. Программисттик ишинен сырткары үй иштерине кол кабыш кылганга да убакыт табат. Биз менен сүйлөшүп отуруп, ал өкмөттөн бөлүнгөн майыптык пенсиянын көзүн карап калбай тургандыгын айтты. Биринчи топтогу майыптыгым үчүн 3000 сом пенсия берет. Бирок аны эле карап калбайм. Өзүм иштеп жатам, башкаларга пайда келтирип, алардын иштеп оокат кылып кеткенине жардам бергениме каниет кылам, деген Назиржандын кайратына баа бербей кое алган жокпуз. Бул берүүбүздү Спутник сайтынан алынган маалыматтардын негизинде даярдадык. Көңүл буруп көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Мына урматтуу мекендештер, негизи Кудайга наалбастан бизде мүмкүнчүлүк жок да, биздин атабыз же апабыз бай эмес да, бизди мындай окутуп койгон эмес, же болбосо биздин андай нерселерге акылыбыз жетпейт, дипломубуз жок дебей ушундай, мынакей бул бала колу жок болсо дагы өзүнүн акылы менен акча таап үй бүлөсүн багып жатат экен. Ушул баладан көрүп үлгү алсак болот экен бардыгыбыз эле. Ошондуктан биздин өзүбүздүн колу бутубуз, ден соолугубуз аман экенине Кудайга 1000 мертебе шүгүр кылып, алдыга жылсак, бардыгыбызга Кудай берерин унутпайт. Каналга жазылып, пикир жазганды албетте унутпаңыздар. ата-энесин, жакындарын материалдык да моралдык да жактан колдоп кубаттап турууну өзүнүн инсандык парзы деп билген Назиржанга коомчулуктун колдоосу да өзүнчө дем күч берип турат. Мамлекет пенсия берет.
биринчи группа инвалидмин, 3000 сом пенсия берет. Бирок ал пенсияга эле мен карап калбайм да. Кээде майрамдарда, немелерде инвалидтер күнүнө кичине тыйын белек катары бере берет. Мамлекетте кандай десем болот? Мамлекетте ушу кол болуп туруп, баягы ичип, чегип, урушуп, сойкуучулук кылып жүргөндөрдү, ушуларды иш менен же болбосо ушу жолдон кайтарышты каалайт элем да. Oğlumu Nazcan'da üyleymen deyip, toylar kılayın deyip şu üylerde remont kıldım. Назиржандын апасы да башка ата-энелер сыяктуу өз баласынын бул жашоодо бактылуу болушун жараткандан тилеп келет. Келечекте неберелерин колуна алсам деген эне болочок келини үчүн да бардык шарттарды жаратууга үлгүргөн. Oğlumu yanıga Эми менин балам да башкалар сыяктуу үйлөнсө дейм. Бала чакалуу болсо деп тилейм. Биздин көзүбүз тирүүсүндө, неберелерибиз чоңоюп, ага жардамчы болсо арманыбыз жок эле. Балам кыйын программист болуп, башкалардан да ишти жакшы жасаганы менен көпчүлүк учурда колунун жоктугу өз кедергесин тийгизип келгендиги жүрөгүмдө өкүнүч жаратып келет. şu yerdə öksüp kaldım az yere. Ушуну менен биздин видео соңуна чыкты достор. Эгерде видео болуп жаккан болсо лайк басып, каналга жазылып, аталган видео боюнча өз ой пикириңизди комментарийге калтырганды унутпаңыздар. Жана ошондой эле кийинки видео ким жөнүндө болсун ал жөнүндө да жаза кетиңиздер. Кыргыз Тайм каналы элдин кызматында. Биз менен бирге болуңуздар.